Бүгін мынакей Кербен шаардык кеңешинин депутаттары биздин өкмөттүн кече сарыйып барып жашыруун деп айтпай кеткен суранычын аткарган жок. Бир дагы депутат колдобой чыгып кетишти сессияда. Сарыйып кече барып туруп ал жерге мен элдин көзүнчө айта албайм. Жашыруун нерселер бар деп кетти эле. Жыйын бүткөндөн кийин, элдик курултай бүткөндөн кийин акырын жергиликтүү кеңештерге айтыптыр. Аксы райондагы Уңгар тоосунун чокусундагы Өзбекстанга таандык жердеги биздин телекоммуникация, телевышка, радиостанциялардын бардыгын чыгаруу боюнча жер бөлүп бергиледи. То есть биздин жерди Өзбекстанга өткөрүп бергиле деген сөз. А депутаттар, райкеңештин депутаттары бир добуштан бирөө да кабыл албай чыгып кетти. Ал өкмөттүн токтому. Номуру айтып коеюн. 2015-жылдын 11-ноябрындагы Кыргыз өкмөтүнүн 117-18 сандуу токтому. Протоколу. Ал протоколго ылайык ошол Аксы жеринин Уңгар тоосунун чокусундагы аймакты Өзбекстан, Аксы Кербен шаарындагы Өзбекстанга караштуу аймактан ошо Кыргызстандын ошол телевышкалардын бардыгын чыгарып кетүү жөнүндө экен. Кумурскадагы жыландагы өзүнүн территориясы үчүн күрөшөт. Биз эми айбанаттарга караганда кичине адамбыз го. Анан бир Сарыев же бир өкмөт эле жашыруун бир протоколго кол коюп койсо эле биз территориябызды берип отура беребизби? Мен да айтып коеюн, юридикалык жагынан и фактический жагынан никогда Өзбекстан тарап беки ээ боло албайт. Ал жер биздин жер. Бул жерде башка нерсе ойноп атат. Уңгар чокусун алыш керек болуп атат. Уңгар чокусун. Мына ошондо Сарыев барып жашырын жанагы айтып келиптир депутаттарга. Силер ушул Уңгар чокусундагы биздин жанагы телевышканын, радио анын реле бардыгын башка жака которгонго чечип бергиле, жер бөлүп бергиле деп. Биз алып кетишибиз керек деп. Анан протоколго жазып коюптур Уңгардын чокусу бул Өзбекстандын жери деп. Айланайындар. Кыргыз, Өзбек чегарасы али делимитация боло элек, демаркация боло элек али. Анан каяктан ал булар биздин өкмөт эле чечип коет мындай. Канча жылдан бери спорный болуп эле талашып келе атпайбызбы? Ошондуктан бүгүн биз оппозициялык өзүнүн жыйын жөнүндө эмес, биз мекен жөнүндө ойлонуп калдык. Ар түрдүү сөздү айтып, элди бушайманга салгандан алыс болот. Мына мен азыр айттым акимге. Мына сиздер менен жолуккандан кийин ушул жерге эл чогулам деп кээ бирөөлөр аракет кылып атты. Алар менен да жолугам. Керек болсо ушул залда жолугуп сөздөрүнө бардык суроолоруна жооп беребиз. Мен дагы айтып коеюн. Биздин жашыра турган, уяла турган жерибиз жок. Бирок ага карабай, мунун бүгүнкү алардын кылганы биздин иш аракетибизден келип чыккан деп биз ушундай түшүнүп атабыз. Эмне үчүн? Анткени мына президент, өкмөт азыр чечкиндүүлүктү көргөзөт. Биз айттык, бизге чоңу жок, биз кичине эмеспиз, биз теңбиз. Тең ата болуп, сүйлөшүп, Кыргыздын, тырмактай да жерин бербейбиз. Бардыгын сактап калабыз. Аны бирөө кылчакта, бирөө коркуп, же болбосо баягы 2001-жылы билесиңер премьер болуп турганда Бакиев жана сок боюнча кол коюп жиберди. Сок менен Риштанды кошконго деп меморандумга. Андайлар жок азыр. Биз суунун башында турабыз. Мына ылдыйкы өрөөнүн баары тең 3 өрөөнү тең. Ошол бизден суу алып ичишет. Мына биз быйыл февраль айында Орто Токой суу сактагычын мамлекеттик баланска алдык. Өзүбүзгө. Буга чейин алынбай келген. Бир топ насостук станциялар алынды. Мына ошого кылып аткан алардын иш аракети саясат.